Көптө уруп, өзүн билбеген абалда таштап кетишкен. Карасыздыктан өлүп калды, балдардын калпагынан. Кылмышка шектүү азыркы учурда убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 16 жаштагы Элдияр Эрмек уулу топ балдардын ур токмогунан улам каза болду. Окуя 20 декабрь күнү кечки саат 6-лар чамасында болгон. Бул кабар ата-энесине түнкү 10-дордо жеткен. Анын денесине экспертиза жүргүзүлүп, сөөгү жакындарына өткөрүлүп берилди. Ой, балам, ай, Элдияр 9-класста аяктап окуусун өзгөндөгү номер 62 кесиптик лицейден улантып жатканына саналуу гана ай болгон. Белгисиз себептерден улам окубайм деп чечим чыгарган. Бирок мугалимдери өзүң келбесең дагы окууң уланат. Узак убакытта келип турасың деп сүйлөшүшкөн. Көп убакыт сабакка келбей, кече күнү окууга барган. Үйдөн ата-энесине кечинде келем деп чыккан. Бирок үйүнө жансыз денеси барды. Мен ошол бая барып, ошол моргко барып кирип көрөйүн десем, ал жерде мени киргизбей, байкындай кылып абасы улам мен кирип турайын десем киргизбей койду. Же атасы кирсин, же мен кирейин десем эч кимибизди киргизбей койду да. Ошол жер обидно болуп калды. Анан мен киргенде ошол мына жеринде мындай көгү бар эле, кийин ошол айнектен чечиндиргенден айнектен карасам мына арканкы мына далысында көгү бар экен. Анан мына капталында көгү бар экен. Ошолорду көрдүм да, эми азыр ачкан жокмун ачыкчасы. Бая ошо сой элегенде мен кирип иштерин ачып, кийимдерин чечип көрүп коеюн, мен абасы болом десем киргизбей койду да. Куршапта ошо селпутуу, ошол жакта ушинтип уруп, азыр моргда экен дегенден келдик. Түндө ошо тергөөгө кирип баарыбызды сурады. 15 баланын ортосунда курук алып уруптур деди. Булар көрүптүр, башы мындай болуп жарылыптыр, бир жак патингеси жок, бир жак пайпагы жок, наракка беракка сүйрөп урган окшойт. Ошонун чындыгына чыгып бергиле. Ал мектеп кандай мектеп, кандай мектеп, ошо директоруна чейин текшерип бериңерди суранабыз. Элдиярды 3-курстун балдары ушул жерге алып келип, көптө уруп, өзүн билбеген абалда таштап кетишкен. Ал эми жанындагы балдар болсо, Элдиярды өзүнө келтирүү үчүн аракет кылышкан, бирок ал өзүнө келген эмес. Ошол эле учурда жүрөгүнүн согушун текшерип көрүшкөн, бирок ал учурда жүрөгү токтоп калган. Окуя кесиптик лицейдин короосунда болгону менен күзөтчү же жатакананын коменданты алдын алган эмес. Лицейдеги студенттердин айтымында Элдиярга кошуп башка балдар дагы токмок жеген. Аларды жалпысынан 12 бала урган. Чоң курстар 1-2 курстарга үстөмдүк кылып, ур токмок алган учурлар болуп турат деген балдар камерага ачык айтууга макул болушкан жок. Кесиптик лицейдин мугалимдери эмне себептен мындай окуяларга жол берди? Ушул сыяктуу суроолорго жооп алыш үчүн лицейдин директоруна жана орун басарына келдик, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай бөлмөлөрү жабык болуп чыкты. Бул окуя Ош облустук ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, шектүү катары 17 жаштагы бала кармалганын билдиришти. Учурда убактылуу кармоо жайында кармалып турат. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында жайгашкан кесиптик лицейдин окуучусу 16 жаштагы жаран ошол жерден каза болгондугу аныкталган. Күбөлөрүнүн айтымында ошо Өзгөн районунун тургуну 17 жаштагы жаран менен каза болгон жаран пикир келишпестиктен урушуп кетип, натыйжада ошол көкүрөк жагына бир койгон учурда ошол жерде эс учун жоготуп каза болгондугун айтылууда. Бул маркумдун өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза жүргүздү.
дайындалды. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Элдияр Эрмек уулу үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кенжеси болчу. 16 жашка толгонуна 4 гана күн болгон. Анын сөөгү өзгөндөгү Кызыл Дыйкан айылында жерге берилет. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузреков, Бейтарап, Ош облусу. Ağayları çağırıp köylüğü mene okuyayım dese köylüğü mene asistatın ber ve kayrılıp barıp baldar sava öldürüp koydur. Çındık var mı gen? Çındık var mı gen? Oy ağayları cezasını al işten aydan kamalsın. Ağayı çakırmaganda ölmeydiler balam. Ağayı çakırgandan bar öldü. Ağır anası Karabay boğca batıp durma mektepte. Kaçan ölüp gelip morko taştaganda bizge zıvana kıldı. Canında telefonu bar olsa dağı. Çındık barbiken, çındık barbiken. Ayday balam şimdi buranın kolundan ölüp gidiver eve çigirme adamızı vursa. Balam ay balam. Ayday balam şimdi ölüp gidiver eve baldardım koluna. Beybaş bolsa da ayda dilek balam beybaş ile ondan öldü deydilim. 16 yaşında ölüp gidiverdi baldardım kolundan. Ağayları cezalansın. Balam ölgüçe ağayları mektepte boğca batıp durma. Kurşaptın balisasına var biyaka gelgiçe boğca batıp durma. Kanday özümü karmay mayday balamda. O şu kadın tavlu yerine uğruanan öldü de okam. Tavlu yerine uğru öldü de okam tavlu yerine. Oy orsa da maylili. Sen uşunçalık boy götürsengçi. Sen özün alıp kaça atpaysın tanıştırma, özün tanıştırma. Hiç kim benim tanıştırma alıp kaçan yok. Benim Hiç kimde başlasam basın. şunu ayıttım size. Tartar. Çavulup getiver eve ayday balam ölüp. Baldarın koluna ölüp getiverdim ay balam ay.
Ay çındık barbiken, çındık barbiken. Tam üzerine vurgan için öldü da. Tam üzerine vurgan için öldü da. Kanter çeşayım. Aynalayım Allah'ım kanter. Aynalayım Allah'ım. Ay balam ay. Ballardık bozlan ölüp gittin ay. Hiç nerseni görmeyi öldün ay balam ay. Ay balam ay. Çındık barbiken. Ay çındık barbiken. Ay mugallim derdin şalakısından öldü. Ay balam ay. Sizi de terk etti. Ay dayı balam ballarım aylar. Ben kandir cesayım, kandir cesayım, kandir. Kandir cesayım, kandir. Kandir. Ay balam, kandir, kandir. Kandir cesayım, kandir. Ay balam ay. Basıp bari benim kolumun nesi. Balam ay. Ay balam ay balam. Kandir cesayım, Ay balam ay. Basıp bari benim kolumun nesi. kandir, kandir. Ay balam, balam, balam. Ay balam ay. Balam, balam, balam. Ay talu üzerine vurup ölüp kaldı da. Ay balam, 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 balam. Kandir, kandir, balam, kandir.